Assalamu alaikum замандаштар. 14 феврал бүткүл дүйнөлүк китеп белек берүү күнү деп 4 жылдан бери белгиленип келет. Ошого эле улай 14 феврал сүйүү майрамы дегендер дагы жок эмес. Биз ушул тууралуу сурамжылоо жүргүздүк жана ошондой эле 14 февралга карата көптөгөн китептерди белек кылдык. Алдыда көрөсүздөр. Ойлойм биринчиден билим болуш керек. Китеп окуганда мындай адам ою да өзгөрүшү мүмкүн да. Китепсиз үчүн биз билим ала албайбыз. Чынын айтсам, китеп көп деле окуйм. Субханалла. Китеп көп деле окуйм, чынын айтсам. Китеп боюнча сурамжылоо жүргүзөбүз. Китеп билим улаг деп атышат. Источник знаний. Китеп бул казына да. Китепсиз илим табылбайт дейт да. Китепти сыйлагыла дейт. Китеп аманатка кыянат кылбайт. Китепти окуш керек, ичидеги амалдарга амал кылыш керек, илим алыш керек, сабат жоюш керек. Алган илимдерге анан амал кылыш керек. Ошол. Китеп мен үчүн бул билим. Китеп сиз үчүн эмне? Жашооңузда, үй бүлөңүздө орду кандай? Китеп бул биздин ата бабаларыбыздан калган нерсе да, буну окуш керек. Аябай пайдалуу да бул нерсе. Көп нерсе үйрөнсө болот. Азыркы жаштар окубай атышат да, ошо чатак болуп атат. Үйүңүздө канча китеп окуйсуз бир жылда? Китеп окубайбыз, ачык эле айтайын. Балдарыңызга китеп сатып Окуйт. Биз окубайбыз да. Школдун эле китептерин окуйт да. Андан башка сырткары адабий же Жок. Неге? Ошо мен ачыгын айтып атам да, жөн эле ооба десем да анан жарашпай калат. Мен сизге китеп деле кылайын мына. Чоң устазыбыздын үй бүлөлүк маселелери. Балдаргабы? Сиз үчүн, жубайыңыз экөөңүздөр үчүн окуп. Рахмат. Орду билим нерсе адам баласы китеп алса жакшы да. Китептен баардык нерсе алса болот. Ошол илимдүүлүктү китептен издесе болот. Мен айтам. Китептин орду сиз үчүн кандай? Үй бүлөңүз үчүн, балдарыңыз үчүн дейли китеп окуйсузбу? Окуйп калам да жерде. Улукта деген намаз китеп болсо, Куран китеп болсун. Башка китептер деле ошондой Билим кене деп коет го.